Тең туштарыңыз менен баарлашып бүткөн соң өзүңүздү оор сезип, маанайыңыз бузула түшсө, анда сиз терс энергияны тартып алган болосуз. Эгер терс энергияга кабылып, андан арыла албай же кантип коргонуу керек экенин билбей турсаңыз, бул суроого бирге жооп издейли. Биринчиден ошо терс энергия эмне тууралуу айтып берейин. Терс энергия деген адам өзү эле ачууланып отурганда, бирөөгө таарынганда, бирөө капаланганда, ошонун баары эле терс энергия болуп бизде кала берет. Аны чыгара алганды билбегенден кийин адам ошондон баштап анан депрессияга түшүп кетиши да мүмкүн да. Анан эми биз эки адам мына сүйлөшүп отурганда, экөөбүз азыр сүйлөшүп атсак, жакшы маанайда сүйлөшсөк, экөөбүздүн энергиябыз таза болуп, бири-бирибизге жакшы энергиялар берип турабыз. А эгерде экөөбүз урушуп аткан учурда биз өзүбүзгө баягы ачуулануу, ошо жинденүү менен ошо терс энергияларды биз чыгарып туруп өзүбүздөн бири-бирибизге бере баштайбыз да. Баары өзүңдөн башталат. Андыктан терс энергияны кабыл албоо ар бирибиздин өзүбүздүн колубузда. Эгер сиз ден соолугуңузду ойлосоңуз, анча-мынча нерсеге маани бербей койгонуңуз оң. Анткени болбогон жагдайга көңүл бура берсеңиз, саламаттыгыңызга бир топ зыян алып келесиз. Жаман энергия өтүп кеткенде адамдын биринчи ичинен оору баштайт, же болбосо ичи буурап кетет. Ошол убакта мына солнечное сплетение киндиктин өйдө жеринде ушундай бир дагы энергетический бир точкабыз бар да, ошол жактан кадимкидей кирип келет. Биринчи очередь ошо ич оорусу, көңүл айнып, баягы кускусу келгени, баш айланып, анан шалдырап жатып калганда ошол убактарда жата бербей, ошол душка түшүп, суу менен аракет кылыш керек да, ошо суу менен тазаланганга. Албетте айланадагы маселелерден кача албайсың. Андай жагдайда терс энергия сизди курчап алганын сезсеңиз, 10-15 мүнөт терең дем алып, ичиңизде кайнап жаткан эмоцияларды сыртка чыгарууну унутпаңыз. Башка адамдардын энергиясын качан кабыл албайсың. Эгерде сен ошол өзүң менен өзүң иштеп, өзүңдүн жан дүйнөңдү таза кармап, өзүңдүн характерлериң, жанагы терс характерлериңдин ошолорду жок кылып, ошонун үстүндө иштесең, башка адамдардын сага болгон энергиясы сага келбейт да, өзүң тазаланып турасың да. Ошондуктан өзүңдү таза кармап, бир гана денеңди эмес, ошол эле эмоционалдык фонуңду, ошол эле характерлериңди терс жагын оңдоп, оң жакка оңдосо, ошондо адамга бул терс энергиялар кирбейт. Курбу курдаштарыңыздын арыз муңун угуп, өзүңүздү оор сезип кыйналсаңыз, анда сиз болгон энергияңызды соороткон адамыңызга өткөрүп бергенсиз. Мындай учурда кээ бир нерселерге асан кайгы боло бербей, кайдыгер карап койгонуңуз туура. Баягы ачууланган адам менен сүйлөшүп аткан учурда жабылып калса болот да. Биринчи метод баягы кайсы көбүнчө адамдар өзү билбей туруп эле баягы бессознательный деп коет, мынтип колдору менен кайчылаштырып же буттарын кайчылаштырып отурганда ушинтип жабылып калат да. Терс энергия келбеш үчүн баягы өзүнүн аурасын деп жаап калат. Баягы энергия кетип аткан энергияны кабыл албаш үчүн ошол адамды карап туруп, ошо бир роза гүлүн деле көз алдыңа элестетип койсоң, ошол роза гүлү татынакай, ошону карап тура бересиң, ал тиги киши адам урушуп аткан энергиясы ошол розадан өтө албай кайра өзүнө кетет. Же болбосо кандайдыр бир айнектен, бул визуалдык түрдө баягы элестетип туруп, айнектен бир коргонуу түзүп алса болот да, же ошондой бир банканын ичине, айнек банканын же болбосо ошондой бир колпактын ичине кирип, ошол адамдын келаткан терс энергиясы ошол айнекке тиет да, кайра өзүнө кетет да. Анан эгерде дагы ошол энергияны кабыл алып калган учурда эми кантип өзүңөн чыгарыш керек деген дагы сөздөр келсе, анда биринчиден көп адамдардын ортосунда жүргөндө, ар кандай адамдар бар да, көбүнчө базардабы же топтолуп же тойго бардыңбы, ошол убакта адамдардын энергиясы аралашып отуруп, сага дагы кирип калган болгон учурда үйгө келгенде биринчи очередь ошо өзүбүздөн тазаланып, контрастный душ, баягы ысык мустак кылып туруп, суу менен тазаланып жууп салсак болот. Бул дагы абдан чоң жардам берет да. Өзүңүздү каалабаган адамдардын арасында ыңгайсыз сезсеңиз, башка бирөөнүн ою менен эсептешип отурбай, дароо ал жерден качыңыз. Анткени жан дүйнөңүз сүйбөгөн адамдардын жанында болуу дагы терс энергияны жугузат. Буга дагы терең түшүнүк керек. Эмне үчүн ошол адам жинденип атат, эмне үчүн ошол ачууланып атат, ошонун эмоционалдык фону эмне үчүн бузулду, ошону да бир аз түшүнүш керек да. Бул адам ошол нерсени өтө албай атат,
кыйынчылыктардан өтө албай атат, жирденип атат, түшүнбөй атат балким деп ошол адамдын түшүнүгөнгө аракет кылыш керек. Ачылуу, агрессивдүү адамдардын курчоосунда жүрө берип, сиз дагы алардын катарын толуктап калбаш үчүн жагымдуу маанайды өзүңүз жаратыңыз. Тарбиялык мааниси бар китептерди окуп, позитивдүү адамдар менен маек куруңуз. Депрессия чакыра турган музыкалардан оолак болуңуз.